Kırgız elinin baylığı. Bu baylığı göz arttan düşmanlar köp balam. Ben seni milyonet kılıp yürüsem, senin göğe teyin de yürüsün. Kızlarını satağız. Жақсы идея. Meni ушул жерден куткара көр, Кудай. Иликтөөлөр боюнча жалаң сулуу кыздар жоголуп жатат, жолдош полковник. Толорубузга калпагыбыз окшош. Бийик. Улуу элбиз. Кыргыздар жооп керел. Aldaki 20 bin dolar. За что я вам плачу? 1 сутка вас берілет. Сөз берген. Мен кыргызмын. Албетте, сөз бергенден кийин барыш керек. Мен да силер менен. Кандай жарышат экенби? Geçir beni bana, bana. Жетейин дедик ми? Да, дегне тука субъектът не е така.
Билесиң да досум, кайнага баш кесер. Ал болбогондо өзүн кетирип башка аял алмакмын. 10 гүлүмдүн бир гүлү ачылбай туруп, бир аялдын айынан өлүп кетким келбейт. Ошондуктан бул жерде баш калкалап турайын деп келдим. Досум, ар бир башта бир өлүм. Аны буйруган жерден көрөсүн. Өлүм айттырбай келет. Болгону ага даяр болуш керек. А эмне өзүң ага даярсыңбы? Жок. 5 убак намаз окуп, сооп иштерди кылган адам гана өлүмгө даяр болот. Ал адам үчүн өлүм коркунучтуу эмес. А даярдыгы жок адамды тозоготу күтүп турат. Койгулачы, жатарда жаман сөздөрдү сүйлөбөй. Бул жаман сөз, бирок чындык. Нутти философ, сенден мындайды күтпөгөм. Буга чоң акылдын деле кереги жок. Акыры өлөрүңдү билсең жетиштүү. Койгула, жатып салалы. Эртең кетишим керек. Досум келип калыптыр. Кийиктин этине бир тойгузайын. Рахмат досум, мен да барсам болобу? Жок, сен коноксун. Анын үстүнө шаардык болуп ат мингенди да унутуп калгандырсың. Эмки жолу. Мейли анда, жакшы барып кел. Кана, омин. Махалай. Хоппа, жолы. Ой, ожолчу. Болбогон бир кызганычтын айынан ажырашып отурбайлыбы? А эмне аялыңа бирөө менен кармалып калдыңбы? Ачыгын айтсам, ал кыз менден боюмда болуп калды деп үйгө чейин келип алган. Негизи эле менен болгон аялдар менден кетпей калат го. Кечирип кояш, сени менен ачык сырдашканым үчүн. Жок эч нерсе эмес. Досуңду билесиң да оңой менен сөз чыкпайт. Да. Кандай айланыш? Кел. Кыздар жокпу? Азыр келишет. Айланыш, мен сага көптөн бери айтайын деп жүрдүм эле. Сен мага абдан жагасың. Кел жүрүп алалы. Кечиктиң, Аяш. Аяш? Досум, сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Жөн эле. Китеп сурап эле. Кудай буйруса Айганыш экөөбүз жакында баш кошолу деп жатабыз. Андай болсо мен күйөө жолдош болоюн. Кечирип коелик. Күйөө жолдош эркин болмой болду. Бектурдан менин эмнем кем экен? Болгон ал менден мурда Айганышка сөз айтып калган. Досчулук кылып талашпаган. Керек болсо убагында кыздардын баары менин артымдан чуркаган. Аны Бектур да жакшы билет. Алик. Жүрсөң? Азыр. Мен азыр келем, Майра. Келеш, суну мен алып келейин. Жөн гой, өзүм эле. Жок Аяш, сиз кыйналбаңыз. Күйбөй жатабы? Качыптыр Аяш.
Азамат турбайсыңбы? Аял кишинин бардык жумушун кыла аласыңбы? Албетте жаным. Ой, кечирип кояш. Эч нерсе эмес. Негизи бул сөзүң мага жакты. Бектур мага эч качан минтип айткан эмес. Кааласаң, бүгүн бир аш басып берейин силерге. Мейли, мен каршы эмесмин. Аш кандай болуп тур, Аяш? Эң сонун. Эркек кишинин колунан биринчи жолу тамак жеш. Мен өз бардык нерсени жакшы жасайм. Болгону бир гана кемчилигим бар. Эми ал кемчилигиң деле бирөөлөр үчүн керектир да. Ооба, керек. Бирок убактылуу жыргал болгону менен түбү бакытсыз нерсе. Эмне эле түшүнүксүз сөздөрдү сүйлөп атасыңар? Атам болгондо бир да сөз сүйлөбөйт, тамак жейт элек. Да, кире бер. Кечирип кой, Аяш. Баш оорунун дарысы барбы? Негедир уктай албай жатам, башым ооруп. Азыр алып барып берем. Өзүңдү карма, Аяш. Бектур билсе башыбызды кесип коет. Коркпо жаным. Бектур эч качан билбейт. Ура, атам келди. Ата! Кандай кызым? Жакшы? Оппа! Кандай досум? Зериккен жоксунбу? Чынын айтсам зериктим. Сени күтүп аткам, келсе коштошуп шаарга кетсемби деп. Азыр шаарга эрте. Дагы бир аз тура тур, кайнаган ачуусу тарагыча. Мен анын башын жулам. Илеба. Сен али жашсың. Кайра жаңы турмуш баштайсың. Микини болсо мага бер. Өзүм тарбиялайм. Валейкум ассалам. О, Мекитай, чоң жигит болгон турбайбы бул? Атаң тумарын сага калтырып кеттиби? Ооба. Буда чоң сыр бар. Атам эч кимге айтпа деген, мойнунан да ачышпайм. Азаматсың. Бул сырды эч кимге айтпа. Бул сырды көз гана билебиз, алтыным. Асхат, андай эмес. Кол менен бутты бир убакта иштеш керек. Ошондой. Азаматсың ул. Рахмат досум. Аяш, сага да рахмат. Ушинтип мени койнуңарга батырып сыйлап жатканыңарга чоң рахмат. Бул деген чыныгы достук. Бирок мен акмакмын. Аялы менен ажырашкандын баары эле акмак эмес да. Бул деген тагдыр.
ага баш ийиш керек. Баса, мойнуңдагы тумарың кана? Сен аны такыр чеччү эмес элең го? Ал тумар. Эми балам мойнунда. Балама мурас катары калтырдым. Баламды сагындым. Ал дагы мага окшоп акмак болбосо экен. Жүр досум, эс алалы. Сага рахмат. Чоң рахмат. Мен сага өмүр бою Жүр досум, эс ал. Эч нерсе эмес досум. Биз ошон үчүн доспуз да. Бирок мен сен достугуңду актай албайт окшойм досум. Кой. Жат, эс ал. Чоң кое бер. Бара бер досум. Мен өзүм жата берем. Ата, эмне уктабай жүрөсүз? Уйкум келбей жатат кызым. Сиз аңчылыктан келгенде апам акыңар эртеле жатып алчуңар эле го. Алига эштаң сага жактыбы? Ооба, ал мени кечке ойнотту. Апама да жакты окшойт. Эмнеге? Ал экөө кечке күлүп сүйлөшүштү. Апам сиз менен сүйлөшкөндө антип күлбөйт болчу. Күлкү шайтандын иши кызым. Чыныгы баатырлар күлбөш керек. А сен баатырсың, эр жүрөксүң. Жаңыл мырзасың. Ата, эмне Жаңыл мырза дей бересиз? Кызым, кыргызда чыныгы баатыр Жаңыл деген эр жүрөк аял болгон. Мен дагы сени ошондой кыргыздын күчтүү баатыр кызы болсун деп атыңды Жаңыл койгом. Ох, бутум. Не болду, Алек байке? Бутумду кайрып алдым. Досум, этият болбойт белең. Эми мынтип ууга да жарабай калдың. Жок досум, барам эле. Сен бул бутуң менен ууга жарабайсың. Анда мен барайынчы, ата. Кеттик кызым. Кийин. Ура! Койсоңчу Бектур, жаш неме ал жакта кыйналып калбайбы? Кыйналбайт. Жылуу кийимдерин даярдап бер. Салам. Алейкум ассалам. Сени Адыл чакырып жатат. Кана түшчү кызым. Мындан ары ат чыга албайт. Жөө басышка туура келет. Алыс барсак сен кыйналып каласың. Бүгүн жакын жерден эле издеп көрөлү. Кептин кыскасы, кериминим. Алда мойнуңда тумарыңды мага сат. Албетте, жакшы баага. Сен бул тумардын түгөйүн эч качан таппайсың. Эгер сиз да таппасаңызчы? Бул эгиз тумарларды жолуктуруш үчүн атайын эмгектениш керек. Эгер туура көрсөң, мен издеп бул эгиздерди бириктиргендин аракетин көрөйүн.
Бул биздин ата бабадан калган мурас. А мурас эч качан, эч кандай суммага сатылбайт. Болуптур, жакшы калыңыз. Kerim. Эмне, кийик ата албай койдуңузбу? Ата албадым, кызым. Өзүң кандай отурасың? Коркподуңбу? Жок, эмнеден коркмаган эм. Ата, эмне буну кийикке тийгизе албай койдуңуз? Күнөөсүз кийиктерге ок да тийбеди окшойт. Эмне, күнөөлүү да кийиктер болобу? Ооба кызым, күнөөлүү да кийиктер болот. Алар түнкүсүн чыгышат. Мен бүгүн аларды барып атып келишим керек. Сен коркпой уктап турасың, макулбу? Мен жалгыз коркком да, ата. Коркпа кызым, сен деген эр жүрөксүң, жаңыл мырзасың. Мен сен уктагандан кийин кетем. Мен уктагандан кийин кашкырлар жеп кетсечи мени? Коркпа кызым, алар от бар жерге келе алышпайт. Сен менен болгон аял чындап эле сага байланып калаарын ишендим. Бирок ушул акыркысы болсун. Эртең менен жолго чык. Мейли акыркысы болсун жаным. Кетип жолбосом болбойт. Эң жакын досумдун көзүнө чөп салып, мен да өзүмдү күнөөлүү сезип жүрөм. Махабат азгыргана кимдер азгырылган эмес. Баштан көзгө садага берип салчары. Жагың жап. Бул деген чоң атамдан калган мурас. Бул тумардын түгөй эч качан табылбасачы. Менимче түгөй адылда болсо керек. Ал ошон үчүн сурап жатат го дейм. Эгерде анда болсо сен эч качан ала албайсың. Ал баш кесел менен тең келем деп турасыңбы? Мен болбосом балам турат. Биздин уруунун намысын сактап калат. Аскат, тур балам. Тура кой кет. Сен качышың керек. Аслерчи. Бизден коркпо балам. Тумар жөнүндө айткандарым эсиңдеби? Ооба ата. Асантай кеңдигине барасың. Тумар жөнүндө аларга да эч нерсе айтпа. Балам, бул тумарды эч качан жоготпо. Өтө кымбат нерсе. Мейли ата, мейли. Мойнуңан да чечпе. Бектур! Бектур! Эмне мынча корктуңар? Бул мен Бектурмун. Сенин эң жакын досуң, а сенин болсо сүйүктүү эриң. Кадимки эле Бектурмун. Бектур, бизди кечир. Биз акмак болдук. Мейли кечирейин. Жер бетинде кантип жашайсыңар? Биз сенин көзүңөн кайып болобуз. Сен бизди көрбөйсүң.
Жаны заман калтырсаң болду. Досуңдун аялы менен кантип жашайсың? Сенде эркектик деле намыс жок турбайбы? Мен Айганычты сага чейин эле сүйчүмүн. Сени сыйлап талашпагам. Бизди өлтүргөндөн пайда жок, Бектур. Өзүңдүн да, кызыңдын да келечегиңе балта чаппа. Согуш кыл, досум. Сооп иш? Сен да мен жокто сооп иш кылып жүрөсүңбү? Мен силерге эскерткем. Өлүм айттырбай келет. Ага дайым даяр болуш керек. Бектур! Бектур! Мен өлүмгө даяр эмесмин. Жок дегенде Алладан кылган күнөн өлүм үчүн кечирим сураганга мүмкүнчүлүк бер. Элдин алдын алып чыгып, жылаңаштап шерменде кылбаганыма ыраазы болгула. Бектур! Так. Эч кандай душмандары жок деңизчи. Ал раматылык жээним эч кимге жамандыгы жок киши эле. Спорт чөйрөсүндө жүрүп эле бир нерсеге аралашып калбаса билбейт экем. Тоноптур дейин десең, үйдөн иштерсе жоголбоптур. Таң калыштуу болуп жатат. Баланы эмне кылайын деп чечтиңиз? Мен өзүм багып алам. Жакында Россияга кетем, ошол жака алып кетем го. Азыркы окуп жаткан мектебинен которуш керек. Атасы бекер качырбаса керек. Сиз Россияга кеткенче интернатта эле окуп турганы дурус. Кызымды сизге, сизди Кудайга тапшырдым. Сизге чоң Эч нерсе рахмат. эмес. Мейли, жашарыңыз. Көп кайгыра бербе, кызым. Биз сөзсүз жолугабыз. Мейли, кызым. Да, Бектур. Өлүктөрдү эмне кылдың? Сарайда кучакташып жатышат. А эмнеге андай кылдың? Башкаларга үлгү болсун дедим. Тууган урттарына кабар бердиңби? Жок. Эмнеге? Дагы бир аз сагыныштарын жазып алышсын. А эмне үчүн качып кетпей өзүң келдиң? Мыйзамды сыйлап, колум менен кылганды башым менен тартышым керек. Албетте мунун баары сотто эске алынат эчи. Бирок баары бир сага 20 жылдан кем бербейт. Конвой! Алып кеткиле. Залапатта секірді, балырда тай кетті жоқсын. Оған ит шағал дейін. Текшер чыган новичокту. Азыр вазна чайында колдордагы чок деле. Ана сумкада эмне бар? Көрсөтчү. Сен эмне тарбияланган эмессиң, ия? Жаңыл, папам келет дедилең, качан келет? Билбейм, келетим деген. Кеч болсо да келет да, а меники эч качан келбейт. Мырза, жан келген баланы урочу. Азыр келем кыздар. Эмне жаңы конотуга сыйлабайсыңар? Ничего себе! Сен эмне бизге жаңы закон үйрөтүп жатасыңбы? Келсин.
Распиздик. Sen bir tane aşk olatkın. Böyle. Senin atın kim? Askat. A meniki Mırza. Mırza? Çın atınçı? Çın atım Жаңыл. Бұл жердегілер мені Мырза деп koyuşat. Sen жақшы мұшташат екенсің. Sen дағы. Gel ökөбүз дос болобуз. Ошондо бизге эч ким тийише албайт. Gel. Sen ыйлабашың керек, кызым. Сен баатырсың. Сен Жаңыл мырзасың. Сен Жаңыл мырзасың. Не oldu? Микулья. Ne oldu sana? Niye öyle atasın? Таштап кетти. Emне үчүн эле атасың? Ал болбосо башка сар. Жигиттер толтура, ыйлаба. Башкаларга кантип дем? Эмне? Эмне андай бардың? Келе со. Алам деген болчу. Мен аны сүйөм. Не oldu? Все нормально? Анда күтүп тур, азыр чыгам. Ыйлабагын. Мен дагы барайынбы? Жок, өзүм эле. Азыр. О, мырза, кандайсың? Көптөн бери көрүнбөй калдың да. Эмне алынан капа каласың? Мен ага четко ясно кыргыз тилинде түшүндүрдүм. Мен сени сүйбөйм. Мен башканы сүйөм. Ал кыз мына аты Аселя. Аселя. Таанышып алсаңар да болот. Буга чейинки сүйөм, күйөм, алам деген сөздөрүңчү? Мен сага эмне, отчет беришим керекминби? Кто ты такая вообще, а? Я мырза, козёл. Понял? Айдин, не болса? Болгон көрбөдүңбү? Ту. Асель, сен кайда? Ne oldu Erkin? Бардыгы намази. Бектурду эми бошотот. Анан көрөктү жакшы музыканы койдосун. Кандай музыкадан кояйын? Иван Кучин болобу? Куды Бектурга жага турганыр. Фамилия аты жөнүңүз? Азимов Бектур Алиевич. Туулган жылыңыз? 1966. Урутуңуз ким? Кыргыз. Статья? 97. Мындайынан турмуш каптаңыз. Больше салып кетебиз. Я сел вперед, и взвизгнула девятка. Осталась зона,
а где-то позади. Ах, свобода щекотала пятки, как сердце. Гони же, друг, гони, фартовый, пусть жизнь сначала мне уж не начать. О, досум, да здравствует свобода! Сколько лет, сколько зим! Я очень рад. Рахмат досым. Танышып ал, менин досум. Бектур. Менин атым Шамил. Кубанычтамын. Ана кеттикпи досум? Кеттик. Давно на ней, как камень стопудовый, лежит судьбы крестовая печать. А за окном тайга заледенела, в верхушке сосен куталась луна. Вот так любовь моя и околела, как та вон одинокая сосна. Но мне не жаль, да и кому я нужен. Жүрбөйсүңбү? Биз менен Рахмат болсун. тамактан. Менин жумуштарым бар эле. Силер тамактанып бергиле, мен андан келип алып кетем силерди. Анда мейли, кечинде кел. Жүр досум, өзүбүзчө бир шер жазалы. Ана, чыгып келишиң менен досум. Давай. Айта бер досым. Мен эмнеге бошоттум? Азыр эс ал досум. Жумушта шашпай сүйлөшөбүз. Брат, алдын карап тамагын ичеберчи, сен үйүңө отурасың. Тамагын жөө. Билбели койчу. Азыркы жаштар уларды да укпай калган. Сен айылга кеткенде, мен дагы Южный Кореяга иштегени кеткенмин. Ал жерде 14 жыл иштеп, ушул өткөн күндөрү досторумду унуткан жокмун. Айрыкча сени. Эмнеге мени? Сен спорт чеберчилигиңе баа берчүмүн. Билесиңби, баягы 5-курстун балдарын сабаганыбызды. Кое бер Айганышты. Бектур! Отур деп атам. О, курсташтар жардамга келген го я. Эркин, болду кеттик. Алик, эртең күнүңдү ойла, Өзүң жөнүндө айтпайсыңбы? Үй бүлөң кандай? Кудайга шүгүр, биринчи аялымдан бир кызым бар. Сен аны көрүп калбадыңбы? Сенин кызың менен тең. Экинчиси Кореяда бир баласы менен калды. Кызың кайда? Билбейм. Интернаттан кеткенине 1 жыл болуптур. Мен аны таап, болгончунду айтып беришим керек. Балким эми түшүнөр. Кайгырба досум, табабыз. Менден ушуга чейин бир кыз отказ кылган эмес. Эркекчи. Жандырым жакшы бүтүрсөм сосиалым. Мен дагы келдим, ошол деле. Кандайсың кыздар? Чоң эле отурбайлы. Рахмат байке. Группалар кошулуп, бияктан чыгарып, дальше больше кетебиз. От души салабыз. Рахмат байке.
Кандай дейсиң? Biz андай kızlardan emesiz. Geçiresiz. Кааласаңар идеально сумманы төлөп берем. Men aytpayman Bayketke, biz андай kızlardan emesiz. Кандай? Апаман башка эч ким бетимен өпкөн эмес дечи? Öpbөгön. Сиз кандай? Апасы бетинен өпкөн кыздарданмын деп атат. Кай жигиттер, сулуу кыздарга мындай мамиле жасаган жарабайт да. Жарым жакшы. Что, проблему хочешь, да? Уят эмеспи жигиттер? Аял кишиге кол көтөрүш. Кыргыздын эле азамат жигиттер экенсиңер. Же ара ачып алсаңар эле ушинте бересиңер. Озуң жакшы. Кыргыздын патриот болуп кетсең да. Же эмне бизге ара куюп бердиң беле? Я! Geçin sıra. Koyar kolumda. Abıldı tanıysın bu. Biz anı baldarımız. Mademekten ne veresi olmasın. Geçin sıra da Geçin sıra. Ay, geçirip koyacağım kız. Atından sıra. Atın bilmeyim. Atın bilmesen ne diyeceksin? Atın kim çoğunuz? Alina. Alina, geçirip koy beni. Benim atım Bektur. Кайсы адылды айтып жатат? Аликтин кайнагасын. Кыздар, чогуу туралы. Жүр койчу. Мен атым Эркин. Досумдун аты Бектур. Алина. Айжана. Biz уже tanışıp aldık okşayız. Рахмат сизге Бектур байке. Бектур байке, биз менен чогуу каратист кыз жашайт. Ал бүгүн тренировкада болуп келбей калбадыбы? Ал болгондо булар менен өзүнө сөйлөшүп коймок эле. Кыздар, кап этпесиңер, таанышканыбыз үчүн бирдеме серпетпейлиби? Жок, рахмат байке, биз ичпейбиз. Может быть, по чуть-чуть шампанское? Жок байке. Ну ладно, давайте. Койчу. Официант! Сізге, пожалуйста, меню и шампанское. Ушул домдо турасыңар. Ооба, ушул жерде турабыз. 3-этаж, 21 квартира. Киргиле үйгө, чай ичип кеткиле. Рахмат, Мен башка жанагы мен айткан каратист кыз менен да тааныштырат элем. Башка күн. Келтириңиздер. Кыздар, Мейли келебиз. мейли анда. Жакшы барыңыздар. Рахмат. Эч нерсе эмес. Жакшы эс алгыла. Кыздар кандай ажарлы, Кыз кезинде баары эле ажарлы. Тамак ичесиздер, мен макарон куруп койгом. Кафедеги тамактан кийин сенин макаронду кантип жемек элек? Силерди ким мынча сыйлап жүрөт? Супермендер. Бүгүн биз конкретный жигиттер менен тааныштык. Байкелер десең жинди десе. Эмне, байкелер жигиттерге кирбейт бекен? Бизден бир төлөө болуп атпайлар. Сүйүү жашка карабайт. Зато көрдүңбү? Ырта орто салбадыбы? Койгулачы андай сөзүңөр менин көзүмчө сүйлөшпөй. Мырза кечирип койчу бизди. Бирок сен ага жактың. Койчу. Ооп жатам. Кош, эмне кызмат менден? Сен несиңдеби? Студенттик мезгилдеги Аликтин мойнундагы тумар. Алик, келе берсең көрүп берейин. Коркпо кайра берем. Жок, болбойт. Берсең эми. Бирок силерден башка эч ким билбесин. Коркпо, билбейт. 24-жылдары биздин ата бабаларыбызды орустар кулакка тартып баштаганда
Құлағың емнесі? Короче, өкмөт байлардын мүлкүн, мал келин тартып алып, өздөрүн сүргүнгө айдап баштаганда, чоң атамдын атасы Калыбай менен анын досу Балтабай болгон малдарын 500дөй төсүн, 1000дей жылкысын, 40 000ден ашык коюн Кытайга айдап өтүп, өтө чоң суммадагы алтын, алмаз, бриллианттарга алмаштырып келишкен экен. Ничего себе! Бул эмне деген дүнүйө я? Анан аны эмне кылышыптыр? Анан ал кымбат баалуу таштарды 1000 арча деген жайлоого алып барып, бир арчанын түбүнө көмүшкөн экен. 1000 арчанын кайсы жерине бекиттир? Мунун ичинде ал казынанын картасы, бирок жарымы гана. А жарымычы? Жарымы Балтабайдын урпактарында. Эки дос адилеттүү болсун деп ушундай кылган экен. Урпактары барып чогуу табып, тең бөлүп алышсын деп. Бул сага кайдан тийип калды? Алар сүргүнгө баратканда балдарына таштап кеткен экен. Балдарына берип олтуруп, мага келип тийди. Эң кызыгы, бул тумарлар эгиздей окшош тигилген экен. Жана бирин бири тапсын үчүн көз көрөр жерде болушу шарт. Ошондуктан мойнумдан түшүрбөй тагып жүрөм. Демек Балтабайдын урпактары да мойнунан түшүрбөй сени издеп жүрүшкөн экен да. Эстедим. Эмне экен? Ал тумар сендеби? Жок. Сен аны өлтүргөндө Аликтин мойнунан тумарды алган жок белең? Мойнунда тумар жок болчу. Ал өлөрүн билгенде баласына мурас кылып калтырып келиптир. Демек, ал тумар адылын колунда турбайбы? Менде болгон күндө дагы экинчисин кайдан тапмак элем? Мен экинчи тумар кимде экенин билем. Демек сен Кореядан ошон үчүн келип, мени ошон үчүн бошоткон турбайсыңбы? Ал биринчиден. Экинчиден сен менин досумсуң. Эгер тумарларды бириктирип, казынаны таап алсак, сенин да итиң чөп жейт досум. Бизге сенин жардамың керек. Бектур. Демек, түрмөдөн чыгып келген турбайбы? Тайке, мен аны өлтүрүшүм керек. Жок, Мики. Аны өлтүрүш керек болгондо түрмөдөн эле өлмөк. Сенин атаң өз күнөөсү менен өлгөн. Бирок убагында мага иштегенден баш тарткан үчүн анча-мынча жазалап койсо болот. Асхат, подвалдан кафе алып алчы. Пачка, бир коробка. Ну чё, Аксакал, некрасиво получается у нас. 2 месяца от нас убегать. Земля круглая, говорил же, встретимся. Говорил я тебе. Чё, как будем решать? Мен кайлап жумуштап жүрдүм Малайзияда. Чё ты мне формазаж про свою Малайзию? Ата көрбөй, келип берейин дебедим беле. Мен 4 балам бар. 2 месяца где ты? Мен Малайзияда жүрдүм, жумуштап жүрдүм. Мен качкан жокмун силерден. Что ты закрыл про свою Малайзию, Я тебе говорю, земля круглая. Лучше бы отдал бы. Правильно? Нашел стаканчик, вот. Коля, сигареттен чеги.
Ага иштейсиң. Болбосо бул жерден атып салам. Мен Адылдын жээни болом. Бул тумардын түгөй эч качан табылбасачы. Менимче түгөй Адылда болсо керек. Ал ошон үчүн сурап жатат го дейм. Эгерде анда болсо сен эч качан ала албайсың. Ал баш кесел менен тең келем деп турасыңбы? Мен болбосом балам турат. Биздин уруунун намысын сактап калат. Мен макулмун. Пап, акчам түгөндү менин. Бергениме бир жума боло элек го. Тиги кыздарыңды кошо багып атсаң, түт келем анан. Мам, алар аябай жакшы кыздар. Алар менен менин жашоом кызык. Мырза болбогонду билесизби азыр кайсы жакта болмокмун? Жабас тудай. Не керек ойла. Не керек. Жап дейм. Жоо багыла, жоо соор өзүм өлтүрөм. Жоо багыла. Шегер болсун. Эмне керек силерге? Ал жакшылык кантип уңдайын? Мама! Ай, Адина кызым, эмне болду бутуң? Эмне болду Балам сага? болуп кетти мени. Карачы, атасы бутуң карачы. Бул кыз мени куткарып калды. Бул кыз куткарып калды мени. Атың кем кызым? Мырза. Ай азаматсың. Чыныгы жаңыл мырза турбайсың ба? Бүгүндөн баштап сен биздин да кызыбыз болосуң. Адина менен чогуу окутам. Дайыма чогуу жүрөсүңөр. Жан сакчыста болосуң. Ме кызым, азырынча муну ала тур. Кийин дагы берем. Рахмат, пап. Жакшы калыңыздар, мен кеттим. Кайдагы талаада калгандарды чогултуп алып, Ай, ушу жөнөкөй кыздар менен жүргөнү жакшы эмеспи? Турмуштун ысык суугуна чыдаганды үйрөнөт. Тигил Абылкасымдын кызына окшоп наркоман болуп кетпегенде сүйүнсөң, ал кыздардын чөйрөсүн билесиң. Ата энесинин акчасына көпкөн немелер. Кыргыз тилинде жакшы билишпейт. Папа, майлы бири алып бергилечи. Мен да жакшы достор менен жашайм. Аял алгың келбейби? Өткөндө элесиң, кафедеги жылдың болгон. Андай эле баатыр экенсиң, көрөйүн барсаң тетти кыздарга. Эмне, үйдүн кожоюн уктагыча сагынага барып келе калалыбы? Карап тур азыр. Жолуңар болсун кыздар. Кайдан кычырап? Жүрбөйсүңөр биз менен. А душе салабыз. Что ты можешь предложить? Жакшы саунага барабыз. Сага массаж керекпи? Массаж эле эмес, башкасы да керек. Барсаң Аскап, барсаң.
чоң бала болуп жакшы бар мейли жашаарыңыздар. Мырза, бул тумар сенде болсун. Тумарды эч качан жоготпо. Биз сөзсүз жолугабыз. Асқат, бол балам, кет. Ақыл жақсы. Аскат? Аябай сонун жасалыптыр. İçinde niye var? İçinde жашыруун сыр бар. Берчи таанып көрөйүн. Жок, болбойт. Муну атам эч качан мойнуңан чечпе деген. Анда сен дос эмес турбайсыңбы? Алло? Алло, кандайсың мырза? Бул мен Аскат. Жолукпайлыбы? Жакшы. Мейли каяктан? Мына ушундай мырза. Демек, сен ата-энеңди Адыл өлтүргөн турбайбы? Ооба. Мен ошол Адылдан өч алыш үчүн гана иштегенге макул болдум. Сен эмнеге бул убакка чейин мени интернатка бир да жолу издеп келбедиң? Мен интернеттен алып кеткенде эле Россия алып кетишти. Азыркы мени багалан ата-энем ошол жакта гражданство алып жашашат. А мен ал жактан мектепти бүтүп эле Кыргызстанга жөнөдүм. Келип эле сени издеп таппай калдым. А мен сени дайыма жол карап күттүм. Эми анан бош жүрбөй стройкада иштеп турайын деп жок жерден ушундай иштерге аралашып калдым. Айласызда канча деген күнөөсүз кишилерди көчөдөн тонодум. Канча деген үйлөрдү тонодум. Кудай кечиргис күнөөлөр жасадым мырза. Кудай кечиримдүү Аскат. Азыр да кеч эмес. Кайтсаңчы бул жолдон. Кайтам. Сөзсүз кайтам. Адылдан өчүмдү алгандан кийин. Сенин атаң кайтып келдиби? Ne oldu ata? Keyik attınız mı? Ооба кызым. Аттым. Бирок ала албадым. Жарга асылып калды. Апам менен Алик байкеге эмне алып барабыз? Кызым, сен эр жүрөксүң да, баатырсың да, ыйлабайсың да, туурабы? Туура. Алар бизди таштап качып кетишиптир. Кайда? Кантип? Чет мамлекетке. Мен аларды издеп табышым керек. Ага чейин сен интернатта болуп, окуп жашап турасың. Ал жерде балдар, кыздар менен ойнойсуң. Макулбу? А сиз качан келесиз? Билбейм, кызым, айта албайм. Ыйлабайм дебедиң белем, кызым? Эр жүрөксүң сен. Ыйлабайсың да, Болуптур, ыйлабайм. Апам мени таштап кеткен турбайбы? Апам мени анда жаман көрө турбайбы? Ошол бойдон келген жок. Рахмат мырза. Мойнуңда тумарыңды жоготпой таанып жүргөнгө. Тумар болбосо таанымак эмес экенмин. Аябай өзгөрүп кетиптирсиң. Тумарыңды кайтарып берейинби? Жок, сен деле болуп турсуң. Бирок дагы майла катып кой. Анткени тумарды Адыл издеп жүрөт. Демек, бул тумардын түгөйү бар турбайбы? Мен билишимче бул эки тумардын ичиндеги сүрөттөрдү бириктиргенде гана казынаның атылган жери табылышы керек. Мындай кымбат нерсени кантип мага бердиң анан? Балким экөөбүз жолукпай калганда. Эмне болот эле? Бул эмне деген гана кымбат нерсе болбосун. Сен мен үчүн мындан да кымбатсың. Жүр андан көрөп, мен чогуу жашаган кыздар менен тааныштырам. Мейли, жүр.
Микуля, толкуч, пожалуйста. Ме. Авайлап айтып белең. Эмне болду сага, Диля? Все в порядке? Эч нерсе эмес, курсагым ачып башым тегерем. Басқа тамақтана аламда. Жүргүлө тамактанабыз. Жок, рахмат. Мне уже лучше. Үйгө барайын андан көрө. Ладно, кыздар. Диля, бүгүн тренировкага келесиңби? Албетте келем. Мынтип көчөдөн издегенде табылбайт. Профтех училищеларда болсо эч кандай Азимова жаңыл деген кыз жок экен. Эми жогорку окуу жайлардан издеп көрүш керек. Жогорку окуу жайга акчасы жок болсо кантип өтмөгүлө? Да. Алло, папа. Мырзанын мойнунда тумар жок. Эмне? Качандан бери? Бүгүн байкадым. Эми тумардын кайда экенин билгенге аракет кыл. Бирок сенден шек санабагандай кылып сора. Хорошо, папа. Макул. Черт возьми, мага ушул эле жетишпей жатты эле. Эмне болду? Эми мендеги дагы тумар жок болуп жатат. Ал кимде эле? Ал бир кыздын мойнунда эле. Аны менин кызым көз албай кайтарып жүргөн. Бүгүн карасам мойнунда жок. Ал кыздын аты ким? Мырза. Мырза? Мырзагүл болсо керек да. Ким болсо ошо болбойбу, бизге тумар керек. Кандайсыңар кыздар? Бул менин досум, аты Мырза. Таанышып алгыла. Биз менен окуйт эми. Айжан. Мырза. Диля. Мырза. Алло, пап. Да? Сүйүнчү. Сиз издеп жүргөн тумарды таптым. Азаматсың кызым. Кимде экен? Мен чогулган бир кызда. Мен анда 2 күндөн кийин учуп барам кызым. Хорошо, пап. Я жду. Мен жакын курбуңуздар менен таанышам. Аты Айжан. Аскат. Бул менин эң жакшы көргөн курбум. Мени окутуп да, багып да жаткан ушул кыз. Ата энелери абдан жакшы кишилер.
Кеттик, Асқат. Кеттик. Кечиресиз, биз адашып кирип отурбуз. Алло. Алло, кандайсың мырза? Бул мен Аскат. Аскат, эмне болду сага түндө? Сөздүн кыскасы мындай. Сен эртеңден баштап көчөгө чыкпай турушуң керек. Анткени сенин тумарың менен түшкөн сүрөтүң Адылдын колунда. Кайсы сүрөтүм? Алинанын үйүнө билбей кирип отурбуз. Сен эми аларга кайтып барбашың керек. Алар сени өлтүрүп коюшат. Жок мырза, мен кайтып барбасам болбойт. Баштаган ишимдин аягына чыгышым керек. Менден кабатырланба. Мейли жакшат. Угуп жатам сени. Ал кишилер бир кезде мага жакшылык кылышкан. Ошондуктан колум барган жок. Эң туура кыласың. Азаматсың. Жакшылыкка жакшылык кылыш деген бар. Ансызда сен бизге көп кызмат өтөп койдуң. Бирок эсиңде болсун. Уч каштың түшпө деген бар кыргызда. Бул кыздардын кимиси алардыкы? Оң жагындагысы. Аты ким? Алина. Ортосундагы кызды тааныйсыңбы? Жок. Демек, бул Алиянын курбусу. Мойнундагы тумарды көрдүңбү? Көрдүм. Мага бул тумарды алып келесиң. Кантип? Алина аркылуу. Эгер бул тумарды алып келсең, сен каалаган нерсенин баары болот. Каалаган үйүң, каалаган машинең. Сен иштебейсиң. Жерге бей сал. Мага убакыт керек. Сага 2 күн убакыт. Сен эми убактылуу үйдөн чыкпай турушуң керек. Мен Адылды өлтүрүп, тумардын экинчисин алып келишим керек. Анан казынаны алабыз. Өзүбүзгө керегин алабыз да, калган балдар үйлөрүнө таратабыз. Пландарың аябай сонун. Бирок сен аны аткарыш үчүн Рэмбо же Шварценеггер болушуң керек. А мен Брюс Лимен. Сен өзүңө сак бол, Аскат. Мага алтын эмес, сен керексиң. Болду жетет. Тарттыңбы? Все нормально, сыртар конкретно кетпей. Камсанаба, баары жакшы болот. Атамдын кересин аткарышым керек. Демек, мени ойнотойын деген экен да. Агатай, у меня в Бишкеке дело есть. Я бы хотел, чтобы вы мне помогли. Зеленый свет дали. Мне нужен коридор из Таджикистана в Алмату. Кое бергиле. Кирсин.
Assalamu alaikum. Валейкум ассалам. Азаматсың. Бул эгиздерим 90 жыл бири-бирин издешти. Дээрлик бир кылым. Красивые вещи. Ушул эки тумарды бири-бирине жолтуруш үчүн бирөөлөрдүн ата энесин өлтүрүп, баласын жетим калтырыш керек беле? Бирөөлөрдүн көз жашын кетирип, рызкысын тартып алып, жыргап жашайм деп ойлодуң беле? Атпайсыңбы? Эмне турасың? Ооба, ата-энеңди мен өлтүргөм. Атаң менин сунушума макул болгондо, азыр тирүү болушмак. Мени өлтүрүп, бул жерден тирүү чыгам деп турасыңбы? Кудайын жазганы болот. Кармагыла, мага түрлөр керек.
Асхат, менде bir жақсы сунуш бар. Сен али жашсың. Сага азыр дүйнөнүн не кереги бар? Андан көрөк сүйгөн кызың менен үйлөн. Тоюңду өткөзүп берейин. Каалаган үйүңдү, машинеңди алып берейин. Болгону тумарды мага алып келип бер. Ошондо мен сени кечирем. А мен сени кечире албайм. Рахмат камкордуңа, той сенсиз деле өтөт. Тоюң ким менен өтөт? Ай! Ойлонуп көр, балам. Черт возьми. Мырза сенин кызың экенин мурда эле билгенде эмне? Азыр баары башкача болмок экен. Бул Аскат, мырзанын жигити. Ой, бул биздин дос балабыз. Булар биздин байкелерибиз. Таанышып алгыла. Аскат. Бектур. Эркин. Демек, Адылга тумарлар керек болсо, ал тумарды алып кете бербей. Кыз эмне алып кетти? Мырзанын моюнда тумар жок болчу. Эмне? Тумар менде. Аларга тумарды берсек, мырзаны бошотушат. Бул тумар сенде кандай болуп калды? Мен бул тумардын мураскеримин. Бул тумар үчүн Адыл мен ата-энемди өлтүргөн. Анын таржыман шашпай айтып берейин, азыр мырзаны бошотуунун камын көрөлү. Эң негизгиси кан төгүүсүз күрөш болуш керек. Бирок мен Адылды баары бир өлтүрүшүм керек. Атаңды өлтүргөнгө апаңды алып бер деген сөз бар кыргызда. Апамды да өлтүрүп жатса, кайсыл апамды алып берейин? Аскат туура айтат. Адылды өлтүрүш керек, тумарлар бизде калыш керек. Биринчи маселе мырзаны куткарыш. Ансыз да ал көп азап чекти. Экинчи маселе болсо тумарлар, мурас ээлерine кайтарылышы керек. Демек, казынанын жарымы Адылдын жээнинде калыш керекпи? Эми туура түшүндүң. Адылда эмес, Аликтин уулу, биздин Аяш уулубуз Микиде калышы керек. Жарымы болсо Аскатта калыш керек. Бизге эмне кылат анда? Сен экөөбүздүн ага эч кандай тиешебиз жок. Мен үчүн эң башкысы мырзаны аман эсен куткарыш. Казынаны алсак, ар бириңер өзүңөрдүн эмгегиңерге жараша акыңарды аласыңар. Калган балдар үйлөрүнө өткөзүп беришибиз керек. Алло, Аскат, бул мен Мики. Кандайсың мурас ээси? Тайкеме берейинби? Албетте. Өз мурасыңа ээ боло албасаң тайкеңе бересиң да. Берчи. Мен сени угуп жатам, Баатыр. Ойлондуңбу? Мына бул башка кеп. Эртең миң арча жайлоосунан адилеттүүлүк үчүн ошол жака чакырып жатам. Кантсе дагы мурас ээси эмессиңби? Казынаны ачуу аземине сен өзүң дагы катышышың керек. Бирок эскертип коеюн. Кызыл шапкечендерди ээрişтип келсең, сүйгөнүңдүн сөөгүн алып кетесиң. Анан кийин Саргамыстан барып эле ой алма жайлоосуна түшүп кетет. Миң арчага азыр биз 20 километрдей чакырым жол калды. Кудай буйруса жетип барабыз. Түшүнүктүү Аскат. Сен кабатырланба, баардыгы жайында болот.
Жигиттер даярбы? Баары биз экөөбүз сүйлөшкөндөй болсун. Алло, уруп жатамчы? Жарайт. Биз даярбыз. Проект жакшы экен. Так что акчаны даярдай берсең болот. Бирок экөөбүз сүйлөшкөн бааны Шамил билбеш керек. Привет, пап. Келе кой кызым. Эмнеге чакырдың, пап? Сен эртең жолго чыгасың. Операциянын аягына чыгышың керек кызым. Кайда? Миң арча жайлоосуна. Мен артыңан барып калам кызым. Açtınız, Mingarça. Hanım edildiler. Hocam. Gölde kança kilometre ayrılmamız? 200. Emniyesi bolsa da keçikmey jetip barışыбыз керек. Рахмат досым. Келгиле конокторум, кымыздан ичиңиздер. Bismillah. Al алыңыздар. Аксакал, бул жака бизден башка адамдар келген жокпу? Чоң келген жок силерден башка. Бул жайыткы деле көп киши келбейт эле. Сиздер жай иш деле келдиңиздерби? Миң арча жайлоосуна бире салып кетели деп келип калдык. Алар бири-бирин кырып түшкөндөн кийин жетип барабыз. Кызыман гана кубаттырланып атам. Калган эмне болсо ошо болсун.
жигит, келдиңби? Азаматсың, тумарды алып келдиңби? Мына тумарым. Мырзаны бошот. Алып келгилечи. Бошоткула. Эгиздерим десе, акыры жолуктуңарбы? Бизге күбөлөрдүн кереги жок. Жайлап сал. Адыл. Бул кылганың эркекчиликке жатпайт. Бек тур. Экөөбүз дагы жолугат экенбиз да. Ата! Көрсө бул сенин кызың турбайбы? Айттым, сен дүйнөгө кызыкпайт элең. Ооба, көрүп турганыңдай. Эгер кызың үчүн келген болсоң, анда аман сен жолуңа түш. Эгер тумар керек десең, анда бул дүйнө менен коштошо бер. Андай болсо, куралсыз эркекче күрөш жүргүзөйлү. Сен эмне? Мен жигиттериме турушук беремин деп ойлоп турасыңбы? Мейли, эркексе болсо эркекче. Алгыла жигиттер. Биз эмне турабыз? Жүр, биз да жардам беребиз. Мырза, ты и так настрадалась. Посиди, я сейчас сама. Разреши ее порвать. Авайля.
Ну чё, мразь, вставай! Чё слабо стать и дать мне сдачи? Рано радуешься, красотка. Мырза! Оғың түгенді. Мен саған жаңа эле айткам. Курал жок эркекче эле мушташайлы деп. Эркекче болсо эркекче. Бирок тумарды алам деп ойлоба. Чыдап тур, аз калды. Дагы жүрөккө тийбегенине Кудайга шүгүр. Кандайсың, жакшы эле? Жакшы. Сиз эмне мени алдап кеттиңиз, ата? Менин жан кызым, акыры таптым сени. Сен мага тарынбай тур кызым. Мен баарын түшүндүрөм.
Картада жашко, бул картаң турбай. Андан бери канча жыл өттү? Эмне кылдык? Каздыкпан да? Кыймылдабагыла. Браво! Папа! Тапшырманы эң мыкты аткардыңар. Азаматсың кызым, ишке жарадың. Бектур досум, сен эрекениңди ушул жумушта көрсөттүң. Бирок досум, чоң бизнесте, политикада достор болбойт. Бывает только интересы. Жылгылары. Кечирип кой, подружка. Жауыр, кичине дем болбойлубу? Ушундай байлыктан кантип адам чарчасын. Чыдай тур, азыр алмашабыз. Токтогула. Колуңарды көтөргүлө. Куралыңды ташта. Сандыкты жерге кой. Сулуу кыз, сага да тиешелүү. Нары кара. Аяш улум, токто! Токто! Сен атаң менен биз чогуу биз кичинекей кезден бери чоңоюп дос болгонбуз, чогуу окуганбыз балам. Күнөөнү мойнуңа албагын. Атаң адам өлтүргүч болгон эмес. Сенин тайкең сени жаман жолго салган. Бул байлык баарыбызга жетет балам. Бул байлыкка силердин эч кандай тиешиңер жок. Ата бабалардын салты боюнча мурас өз эзине тийиш керек. Эми атып салбаганыма ыраазы болуп, жолуңарга түшкүлө. Экинчи алдыман чыкпагыла. Черт возьми. Канча жылдан бери ушуну студент күндөн бери ушу казынан алам деп эңсеп жүрдүм эле. Бектурду түрмөдөн алып чыгып ушу нерсени алайын дедим эле. Ал үчүн канча акчам кетти. Керек болсо карды алды таап койдум эле. Бир пасты алдырып ийдик. Эй досум, байлык бул колдун кири. Байлык табылат. Кудай буйруса менде жакшы бизнестер бар. Папа, хоть это. Черт с ним. Кеттик. Баш аман болсо бардыгы табылат. Дагы жакшы шуну алып калыпсың кызым. Эгиз тумардан эстелик болот. Ар бир мурас өз эзин табыш керек. Мен баарын түшүндүм.
Azamatsın Mik. Sen beni geçir balam. Mına baldarım, эми чыныгы мурас ээлери болдуңар. Бирок муну туура жолго пайдалаңгыла. Анткени Аллах асманда ар дайым ар бир кылган иштерибизди көрүп турат. Кылган сооп иштерибиз үчүн сыйлык, кылган күнөөлөрүбүз үчүн жазабызды алабыз. Маңдайыңар жарык, асманыңар ачык болсун.